Салам достор, бүгүн сиздерге творожный торттун жасалышын көрсөтүп беребиз. Биздин тортко бисквит кетет. Бисквитти биз заранее бышырып алдык. Буга жумуртка, сахар, un кетет. 160 градуста 40 мүнөттө бышырып алабыз. Тортубуз оңой чыгарыш үчүн буга ацетатный пленка кийгизебиз формага. Андан соң тортубуз сочный болуш үчүн сироп менен пропитка кылып алабыз. Сиропту 1 литр сууга 500 грамм сахар кошуп кайнатып алабыз. Бул творожный крем. Буга творог, эң майлуу творогдон сахарная пудра и 33% сливки кетет. Бул крем аябай плотный, жакшы турат. Сразу эле колдоно берсе болот. Холодильникке койбой эле. Буга арасына малина салып кетебиз. Дамдуу болуш үчүн. Бул торту чогултуп алгандан кийин 5-6 саатка холодильникке алып коебуз. Андан соң тортубуз даяр. Өтө даамдуу, жеңил жана таттуу. Бул торту бүт эле учурга жесеңиздер болот. Чоңдор дагы, кичинекейлер дагы аябай жактырышат. Ошондой эле бул торту үй шартында жасасаңыздар болот. Биздин тортубуздун чогултуу процесси бүттү. Бул торту 5-6 саатка холодильникке алып коебуз. Андан соң холодильниктен чыгарып, жасалгасын жасайбыз. Жасалгасына жөнөкөй сливки менен, андан соң ягодалар менен украшение кылсаңыздар аябай сонун болот. Биздин торт 6 сааттан кийин холодильниктен чыгардык. Буну эми жасалгасын баштайбыз. Сыртын жасалгасына биз заранее сливкини взбивать этип даярдап алабыз. Андан соң сезонный фруктылар менен украшение кылабыз.